Сооротуучу Кудай. 31-июль. Эки жүздүүлөргө окшоп сыйынбагын. Алар адамдарга көрүнүш үчүн синагогаларда жана көчөлөрдүн бурч-бурчтарында туруп алып сыйынганды жакшы көрүшөт. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты. Ал эми сен сыйынаарда бөлмөңө кирип, эшигиңди жап да, көрүнбөгөн атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Бул жерде да Ыйса адамдардын алдында көрүнүп жасабаганга чакырып жатат. Элдин алдындагы тинчилдик туура эмес экендигин айтып жатат. Бул Кудайга жакпайт. Адамдар мени көрүшсүн деп бурч-бурчтарда тура калып сыйынуу, видео камералардын алдында сыйынуу, өз сыйлыгын жоготуу. Андай учурда биз сыйлыгыбызды бул жерден эле адамдар мактаганда алып койгон болобуз. Сен болсо сыйынаарда бөлмөңө кир, эшигиңди жап да, ага сыйын. Мындай табынуу Кудайдын сөзүнө туура келет. Чындап келгенде ушинтип жалгыз калып, Кудайга сыйынуу азыр кыйын болуп калды. Эмнеге дейсизби? Сыйынууга отурганда эле телефон шыңгырайт, WhatsApp'тан кат келет, Telegram'дан кат келет. Сизге да таанышпы ушундай нерселер? Ушулардын баары биздин көңүлүбүздү теңирден буруп кеткиси келет. Бардык гаджеттер биздин көңүлүбүздү талашып, ар кайсы жактан кыйкырып жатканда, Кудайдын сөзү андан да олуттуу түрдө айтат. Сыйынаарыңда өз бөлмөңө кир да, эшигиңди жап. Гаджеттердин баарын өчүрүп, башка бөлмөгө калтыр. Мына ошондо гана Кудай менен баталуу убакыт өткөрө аласың.